Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 4-октябрына белгиленген шайлоого катыша турган саясий партиялар үчүн биринчи семинарын өткөрдү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү билдирди. Ага ылайык биринчи семинарда каттоого документтерди тапшыруу эрежелери, шайлоо фонддорун сактоо эрежелери, шайлоо кампаниясын каржылоо жөнүндө отчетторду берүүнүн мөөнөтү жана тартиби каралды. Ошондой эле үгүт иштеринин негизги эрежелери, шайлоо мезгилиндеги талаш тартыштарды чечүү жөнүндө маалымат берилди. Шайлоонун бардык баскычтарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу алгоритмдери да талкууланды. Мындан тышкары Боршайком белгилегендей, бардык талапкерлердин тизмеси, программалары, шайлоо өнөктүгүнө кеткен чыгымдары тууралуу маалымат кеңири берилип турат. Бир топ кызыктуу суроолор болду. Атап айтканда, саясий партия өзүнүн съездин өткөрүүдө алар дагы онлайн режиминде өткөрсө болобу деген. Аны саясий партиянын өзүнүн уставында белгилениш керек. Эң биринчиси. Анан биздин конституциялык мыйзамдын талабына жараша саясий партия өзүнүн талапкерлердин тизмесин бекитүүдө жабык жашыруун түрү менен болуш керек.